Бүгін сонун тарталетка жеп атабыз, малина. Аллага чек шүгүр. Кандай да ушундай адамдарды кантип ойлоп тапкан Алла. Бишкекке көчүп келдик. Келип эле мен бир фирмага кирип, ошол жактан Фархат Талайбекович деген мен биринчи мугалимим. Жап-жаш жигитке кезип калдым. Тренинг деген сөздү уккан эмесмин, тренер деген сөздү уккан эмесмин. Анан баягы окуп баштадык. Мен мурунку риэлтордо айткан болчумун. 50 аялдын арасына мен аягы жалгыз окуп бүткөнмүн депчи. Ошондо ал менин агайым айтты, реалдуу эмес дагы мындай сиз жомоктогудай дагы кыялдана берсеңиз болот деди. Бирок максаттарды реалдуу коюңуз деди да. А мен ойлодум, мен 3 комната максатым реалдуу, мен директор компания болом, жетекчи болом, бул реалдуу, жолдошум жакшы кызмат иштейт реалдуу, балам сонун окуйт реалдуу, балам жакшы болуп кетет Кудай буйрса реалдуу деп аябай чоң максаттарды коюп баштадым. Мен баягы курсташтар менен кезиккендер ушуну айта берет экенмин. Мен азыр фирма ачам, мен директор болом, мен азыр 3 комната квартира алам, анан тигиндей мындай деп элечи. Анан ал курсташтарым чогулуп алып айтыптыр. Чото Алена биз кезиксек эле ушундай бир жомоктогудай эле бир максаттарын айтып атат. Жана баласы каза болгондон кийин кичине ооруп калганбы, эмне болгон, эмне кылсак бир чогулуп бир доктурга көрсөтсөкпү деп ойлоптур да. Анан мен ушунчалык баягы бир күйүп жаныптырмын да, бир башка бир мендеги бир запастагы энергиялар чыгып кетиптир да. Анан бир күнү ал эмес менин агайым да айтып атпайбы, Алена эжеке, ушу сиздер койгон максаттарыңыздар мындай эгер аткарылбай калса сиз капа болбойсузбу, мындай нааразы болуп калбайсызбы дейт да. Мен айттым да, мен андай ой жок, болбой калат деген ой менде таптакыр жок. Сөзсүз орундалат менин максаттарым депчи. Анан чындыгында бир жылдын ичинде баягы максаттарымдан дагы андан дагы көп чоң нерселер кошулуп дагы максаттар пайда аткарылды да. Ошондуктан урматтуу бир туугандар, кыялдарды мындай жана розовый Бентли, Лас-Вегас, Лос-Анджелес деген кыялдарды кыялдана бериңиздер. А максаттарды реалдуу коюңуздар, чындыгында эле кыялдар да орундалат, максаттар да орундалат. Ал үчүн биз биринчи Алла менен болушубуз керек, максаттарыбыздын баарын Аллага айтышыбыз керек. Алланын казынасы ушунчалык кең экен. Ошондуктан коркпой кыялданыңыз, коркпой максат коюңуз. Меники аткарылдыбы, сиздики да аткарылат.